Амансызбы көрөрман, азыр дүйнө жүзү коронавирус менен күрөшүп жаткан убак анын арасында Кыргызстанда колдон келишинче бул илдет менен алпурушуп жатат. Биз бул жолу кыйын кырдаалда мамлекеттин акчасы кандай пайдаланылып жатат? Өлкө казынасынан бөлүнгөн акчалар сарамжал колдонулдубу? Же тескерисинче ысырапчыл колдонулуп, мамлекеттин акчасы жеке жактардын чөнтөгүнө кетти? Биз карантин учурунда үйдө отуруп, ачык булактардын жардамы менен иликтеп көрдүк. Вируска каршы күрөшүүдө дарыгерлерге медициналык коргонуучу каражаттар болгон. Медициналык костюм, бет кап, кол кап же көз айнектер алып берилип жатат. Мындай иштер жеке жарандар тарабынан да колго алынды. Биз аларга рахмат айтуу менен мамлекет алып берген медициналык каражаттар кайдан келүүдө жана алардын баасы канча болуп жатат, ушул жагына токтололу. Социалдык тармакта тагыраагы Facebook'та Бакыт Молдожанов аттуу колдонуучу өлкө аймагындагы баардык ооруканаларга Фарватер аттуу компания менен келишим түзүп, ошол компаниядан гана медициналык каражаттарды алуу сунушталган деп атайын пост жазды. Анын айтканына таянсак, өкмөт мына ушундай сунуш кылып аймактардагы медициналык мекемелерге Фарватерден гана медициналык каражаттарды алат. Өзгөчө кырдаал учурунда мамлекет тендер жарыялап отурбай, түз эле келишим түзүп, өзүнө керектүү нерсени алса болот. Бул албетте мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок маселе мындай эмес. Биз сөз кыла турган нерсе анын баасында болуп жатат. Ошол айткан Фарватер жоопкерчилиги чектелген коому, мисалы Ошко медициналык костюмдарды комплектиси менен 1600 сомдон алып берген. Эми телефонуңузду алып эле Лалафодон карай койсоңуз, мындай костюмдар 550 сомдон турат. Бирок мамлекеттин акчасына 1600 сомдон сатылып алыныптыр. 1600 сомдун ичинде медициналык костюм комплект, бахила жана коргоочу көз айнектери бар экенди да айтылды. Эми базар баасы менен эсептеп көрөлү. Медициналык костюм интернетте 550 сомдон турат. Ал эми көз айнекте анчалык кымбат эмес. Биз интернеттен карап 250-260 сомго чейин таптык. Ал эми бахила 3,5-4 сомго чейин деп турат. Эгер орточо баа менен карасак, бир медицина кызматкерине толук түрдө коргоочу каражат 1600 эмес, 804 сомго туура келип жатат. Эми Фарватер деген компания деги кимдики? Юстиция министрлигинин маалымат базасына көз сала турган болсок, бул компаниянын кожоюну же ээси Турдубаев Жантөрө Тайырович деп турат. Бул компания чындап эле Кыргызстандагы баардык медицина мекемелерди бир өзү камсыздайбы? Биз мамлекеттик сатып алуулар порталына башпагалы. Бул жактан карасак, жогоруда сөз кылган Фарватер компаниясы республикалык ооруканалардан тарта Чүй, Жалал Абад облусундагы ири бейтапканаларга медициналык каражаттарды жеткирип жатканын байкадык. Мисалы Чүй облустук ооруканага 295 сомдон бет каптарды алып беришкен. Ошол эле бет капты интернеттен карасаңыз, Улай Стил аттуу компания 250 сомдон сатууда. Улай Стилди эмне үчүн айтып жатабыз? Биз жогоруда Фарватер компаниясынын ээсин издеп отуруп, мына ушул Фарватер менен Улай Стилдин ээлерин бир жерден кезиктирдик. Тагыраак айтканда, Жантөрө Турдубаевдин социалдык тармактагы баракчасында Улай Стилдин ээси болгон Тагай Беделовду көп учураттык. Демек, бул эки ишкер бири-бирине жакындык мамилеси бар дегенге болот. Андай элге арзаныраак баада саткан товарларын мамлекетке эмне үчүн кымбат берип жатат деген сурооту болот. Биз Фарватер компаниясы кыссалыш учурда чоң көлөмдөгү ишти кантип колуна алды деген суроого так жооп таба албадык. Эми Жантөрө Турдубаев дагы кандай иштер менен алек болот же башка дагы жеке компаниялары барбы деп издеп көрдүк. Интернеттен издеп олтуруп, Тоготой ынтымак коому аттуу коомдук бирикме көзүбүзгө урунду. Бул Каракулжа районундагы Тоготой айылынын тургундары тарабынан түзүлгөн бирикме болушу ыктымал. Ал жакта Турдубаев менен кошо бирикмеге кожоюндук кылган дагы 10 киши чыкты. Иликтөөбүздүн аягында айта кетчү дагы бир нерсе, биз саламаттыкты сактоо министрлигинен эмне үчүн так ушул Фарватер компаниясын тандап алышты? Эмне үчүн медициналык каражаттар башкалардан кымбатыраак болуп кетти? Мына ушул суроого так жооп ала алган жокпуз. Телефон аркылуу байланышканыбызда министрликтин маалымат катчылыгы тиешелүү жетекчилер жооп берет деп телефон номерлерин бергени менен, алар такыр биздин чалууларга жооп берген жок. Ал эми министрликтин орун басары Мадамин Каратаевке байланышканыбызда бул маселени билбесин жана
так маалымат бере албасын айтты. Biz үйде отырып чогулткан маалыматтар мына ушундай. Андыктан расмийлер толук маалымат бергиси келсе, биздин редакциянын эшиги дайыма ачык. Коронавирусту тезирээк жеңип, илдеттен батыраак арылалы деген ниет менен мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман туруңуздар.